Махачкалада полиция кызматкерлери менен атышуу болду. ММКлар жазгандай эки белгисиз адам маек кызматкерлерине кол салып, 3 патрулчу каза болгон. Андан соң кылмышкерлер кызматтык унааны уурдап, айдап качып кетишкен. Телеграм-канал Маштын айтымында кеминде бир полиция кызматкери набыт болуп, ок аткан адам жок кылынды. Телеканал ошондой эле 12 жаштагы кыз жаракат алганын, анын колуна сыныктардын сыныгы тийгенин айтууда. База агенттигинин маалыматына караганда кол салууда эки полиция кызматкери, ал эми кылмышкерлердин бири жооп кайтаруу менен өлтүрүлгөн. Риа Дагестан билдиргендей, алдын ала маалымат боюнча 3 полиция кызматкери каза болуп, кылмышкерлер кызматтык унаа менен качып кетишкен. Араңгына аман калдым, бирок майып болдум. Султанбай Айжигитов президентке кайрылды. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов жубайы Гүлзат Жолдошова менен УКМКнын тергөөчүлөрү тарабынан кыйноого жана ур токмокко алынганы боюнча президент Садыр Жапаровго жана башкы прокурорго арыз жазышты. Биздик кармоо учурунда УКМКнын кызматкерлери төмөгүдөй кыйноолорду колдонушту. Алар менин колумдагы байламдаларымды үзүп, биротолуу майып кылып, узак мөөнөткө кыймылсыз кылууга мажбурлашты. Алар менин аялымды да ушундай кылышкан. 100 килограммдык ден соолугу чең УКМКнын кызматкери аялымдын үстүнө отуруп алып, ички органдарын катуу басканда, ал көчөдө эле заара кылып жиберген. Мени УКМКга алып келишкенде кыйноо менен суу ичиришкен. Аны ичкенден кийин кан басымым кескин төмөндөп, 60-40 болуп кетти. 1-Май райондук сотунун сот залында эс учум жоготконго чейин жеткиришти. Бул сууда жүрөктүн токтоп калышына алып келген зат бар экенин божомолдосо болот. Мен араңгына аман калдым деп ойлойм деген ал. Булак Карча медиа. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсө көл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Визиттин номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Өзбекстандын Сурхандария облусунун Байсун районундагы Мустакилдик 25 скважинасы жарылып кеткен. 2025 жылдын 5 майында саат 6:10 Өзбекстандын Сурхандария облусунун Байсун районундагы Мустакилдик 25 газ кенин номер 202 скважинасында курамында күкүрттүү суутектин курамында газ жарылып, жогорку басымдын астында күкүрттүү суутектин жарылуусу кайталанган. Газдын жайылышын алдын алуу үчүн көзөмөлгө алынган. Күйүү иштери жүргүзүлүп, аймак курчоого алынган. Кол борбор тротуардан скутер айдап жатышат. Бишкектеги Токумбаева көчөсүндө Томи Молдун алдына жайгашкан кең тротуар күн сайын скутер айдоочулар үчүн жеке трассага айланып барат. Бул тууралуу окурман Кактус KG'ге билдирди. Күн сайын ушул жерден өтөм. Тротуар өтө эле узун. Ошондуктан көпчүлүк скутерчендер ушул жол менен эле каттайт. Канча деген адамды сүзүп кете жаздашты. Бул көрүнүш кооптуу болуп калды деп кошумчалады. АКШда көзгө чөп салууну аныктай алган шакек жасалды. Равринг компаниясынын негиздөөчүсү Марина Андерсон бул сезимдик байкоо мамилени бекемдөөгө жардам берет деп эсептейт. Өнөктөшүңүз өзгөрүлүп жатканы тууралуу билип турган акылдуу шакек фантастикадай угулат, бирок жагында чындык айланышы мүмкүн. Бул шакекти RAV компаниясы иштеп чыгууда. Алар буга чейин эле чыпкаларсыз чыныгы сүрөттөрдү жайгаштырууну талап кылган таанышуу колдонмосун жасаган. Эми алар адамдын эмоциясын жана абалын көзөмөлдөй ала турган зер буюм түрүндөгү шайманды чыгарууну каалашууда. Бул шакек өнөктөштөрдүн бири-бирине көбүрөөк ишенүүсүнө жана бири-бирин тереңирээк түшүнүүсүнө жардам берет деген идея менен сунушталууда.